Урматтуу Азиза Бапановна, сизге мен Facebook аркылуу расмий түрдө кайрылууну чечтим. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, мен 19 январда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылып, сиздин маселеңиз боюнча атайын кат жазгам. Анда мен президенттин сиз тууралуу айткан сөздөрүн сынга алып, мына ошондон кийин Азиза Бапановнун үстүнөн атайын коркуттуулар, аңдуулар болуп, анан аргасынан ал өлкөдөн чыгып кетти. Ал кишинин абал аябай ооруп атат, үй бүлөсүн эстеп атат. Анан эгер ал киши кайра кайтып келсе, коркутуулар, үркүтүүлөр болбойбу? Ал кишинин жеке коопсуздугун камсыз кыла аласызбы президент катары? Ошол боюнча сиз ачык пикириңизди билдирип коюңуз деп президентке кат менен кайрылгам. Бүгүн жакшы кабар болду. Бүгүн эртең менен президент мага кабар маалымат агенти аркылуу атайын жооп бериптир. Анда журналист президентке кайрылып, ушинтип аңдуулар болуп аткандыгына байланыштуу Азиза Бапановна өлкөдөн чыгып кетти. Ушул боюнча укук коргоочу кайрылып атат. Буга кандай дейсиз деген суроого президент мындай жооп берди: эч кандай аңдуулар болгон жок, эч кандай коркутуулар болгон жок. Ал киши укук коргоочу Азизайым кайрадан өлкөгө кайтып келсин. Бир тал чачын да түшүрбөйбүз. Эч кандай куугунтук алынбайт. Өлкөгө кайтып келсин, өзүнүн укук коргоочулук ишин жүргүзсүн деп жооп берди. Мен ушул учурдан пайдаланып Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго ыраазычылыгымды билдирем. Ошол кабар маалыматтыгында өткөн өзүнүн сөзүндө дайыма салттуу билдирүүлөр жасап атат. Анан салттуу болуп калгандай дайыма курч маселелер боюнча өзүнүн жообун берип атат. Бул жакшы нерсе. Мен ыраазычылыгымды билдирем. Мына ушундан кийин мен сизге атайын кайрылып, эми президент өзү кепилдигин берип аткандан кийин кайрадан өлкөгө кайтып келишиңизди суранам. Жанузак байке дагы абалы ооруп аткан экен. Сиз дагы буякта эңсеп атасыз. Балдарыңыз бар, нелериңиз бар. Жашыңыз өтүп калды, жетимишке чукулдап калды. Ооруп атасыз. Давлениеңиз көтөрүлүп атат. Өзүңүз мага баягы айтып ыйладыңыз. Ошон үчүн мен сизге коллега катары, көп жылдан бери бирибизди билген адам катары, бир тууган катары кайрылам. Тезинен кайра кайтып келиңиз. Мен сизден суранам. Ал боюнча сизге жеке дагы сүйлөшкөндө айткан элем. Мен биринчи күндөн баштап сиздин өлкөдөн кетип калганыңызды колдой албайм деп айткам. Анткени сиздин ошо Кыргызстанда болуп, адам укук үчүн күрөшүп, чындыкты айтып, адамдарга канчалаган укугу бузулган адамдарга тээк болуп турушуңузду мен каалап келем. Өлкөгө кайтып келишиңизди суранам. Мен ойлойм, менин сизге деген ушул айткан кайрылуума сөзсүз түрдө жакшы жооп бересизби деген оюм бар. Эгерде кандайдыр бир себептер менен сиз Кыргызстанга кайтып келбей турган болсоңуз, анда ошол себепти түшүндүрүп, мага дагы тез аранын ичинде жооп бериңиз. Жооп берип коюшуңузду суранам. Анткени президент дагы 4 күн ичинде мага расмий жооп берди. Анан сиз дагы ошо Facebook аркылуу коомчулукта билгендей болсун, элде көргөндөй болсун, эгер келбей калсаңыз, келбей турган болсоңуз, анда ачык жооп берип коюшуңузду суранам. Эмне үчүн келбейсиз деп. Бирок мен ойлойм, сиз сөзсүз түрдө кайтып келесиз, сөзсүз түрдө биз сыяктуу укук коргоочулардын сөзүн угасыз деп ойлойм. Анткени сиз моралдык жактан таза, эл үчүн берилген патриот инсандардын бирисиз. Анан мен да айтарым, эгерде сиз мамлекетке келбей, өлкөгө кайтып келбей, ошол жакта болуп турсаңыз, анда өзүңүз билесиз, Кыргызстанга каршы күчтөр көп. Каршы дагы толгон токой душмандар көп. Ошолордун куралына айланып каласыз. Кыргызстанга каршы күчтөр сизди курал катары пайдаланып коюшу мүмкүн. Мына бүгүн президент ачык айтты мага берген жообунда. Биз адам укугун коргоону бул стратегиялык биздин негизги саясатыбыздын бири. Кыргызстанда адам укугу сакталып атат, сөз эркиндиги бар деп айтты да. Бирок мен ал президенттин айткан сөзүн колдойм деп айта албайм. Адам укугу боюнча чоңдогон көптөгөн проблемалар бар. Бирок ушу адам укугун коргойбуз. Бул биздин негизги милдетибиз деп айткандын өзү жакшы нерсе да президент тарабынан. Ошон үчүн биз дагы президентке колдоо көрсөтүп, өлкөбүздү жаманатты көргөзбөй, өлкөгө сиз өзүңүз кайтып келип, кадимкидей, мурдагыдай өзүбүздүн ишибизди жылдырып кетели. Анткени андан тышкары сиз келериңиз менен бүгүн дагы президент ошо
кайрылуусунда айткан экен, мына силер укук коргоочулар өзүңөрдүн гана оюңарды туура деп эсептейсиңер, өзүңөрдөн башка эч кимге ишенбейсиңер деген сыяктуу мени дагы сиз менен кошо күнөөлөп кетиптир да. Андуулар болгон жок деп айтыптыр да. Ошон үчүн мен сизден суранам, сиз келсеңиз, биз жанагы сизге ким коркутту, ким аңдыды, ким сизге звонок кылды, ошолордун баарын териштирип, акыркы технологияларды пайдаланып, ошол адамды таап, анан бир аягына жетип койсок болбойт да. Мен сизден суранам, кайра кайтып келиңиз. Ишиңизге ийгилик каалайм.